Президент Садыр Жапаров Европа Бирлигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Мэрилин Йосефсонду кабыл алды. Мамлекет башчысы Кыргыз Европалык өнөктөштүктү чыңдоого кошкон олуттуу салымын белгилеп, биргелешкен күч аракеттердин аркасында Кыргызстан менен Европа Бирлигинин ортосундагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыкканын айтты. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүүгө арналган демилгелериңиз, ошондой эле социалдык, экономикалык жана маданий байланыштарды бекемдөө жаатындагы иш аракеттериңиз олуттуу ийгиликтерге алып келди, деди Садыр Жапаров. Ал Европа Бирлиги Кыргызстандын ишенимдүү жана маанилүү өнөктөшү болуп келгенин, ал эми акыркы 2 жыл эки тараптуу жана аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүүдө өзгөчө жемиштүү болгонун баса белгиледи. Өз кезегинде Европа Бирлигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы президент Садыр Жапаровдун кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымын, анын лидерлигинин аркасында кыргыз европалык мамилелер жаңы деңгээлге жеткенин баса белгиледи. Ал геосаясий чакырыктарга карабастан Кыргызстан эл аралык алакаларга карата салмактуу жана прагматикалык мамилени көрсөтүп жатканын айтып өттү. Урматтуу Йосефсон айым, биздин бүгүнкү жолугушуубуз сиздин Кыргыз Республикасындагы миссияңыздын аякташынын алдында өтүп жатат. Сиз жакын арада Бишкектен кетип жатканыңызды жана Брюссельге кайтып келериңизди билебиз. Сизге ак жол, жаңы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Сиздин Кыргызстандагы ишиңиздин жүрүшүндө биргелешкен күч аракетибиз менен биз Кыргыз Европалык өнөктөштүктү жана кызматташтыкты чыңдоого жетише алдык десем болот. Биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты ар тараптуу өнүктүрүүгө арналган демилгелериңиз, ошондой эле социалдык, экономикалык жана маданий байланыштарды бекемдөө жаатындагы иш аракеттериңиз олуттуу ийгиликтерге алып келди деп ойлойм жана сизге чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Биз Европа Бирлиги менен түзүлгөн кызматташтыкты жана өнөктөштүктү жогору баалайбыз. Европа Бирлиги көп жылдар бою Кыргызстандын ишенимдүү жана маанилүү өнөктөшү болуп келе жатат. Мен бир маанилүү аспектке көңүл бургум келет. Кыргызстан чакан өлкө жана геосаясий жактан көп күч аракет жумшоого туура келет. Буга карабастан республика коңшулары жана алдыңкы дүйнөлүк державалар менен бекем мамиле түзө алды. Бул биз да үйрөнүшүбүз керек болгон баалуу тажрыйба.